Программабызды улантабыз, достор. Бүгүн биздин күндүн темасы түш жана аянын ушул темасында сүйлөшөбүз. Азыр болсо бизге келген алгачкы коногубузду тааныштырабыз. Режиссер, продюсер бизде бүгүн агайыбыз бар, Ырысбек Жебиров. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Келип алдыңыз. Туулган күнүңүз менен. Рахмат. Бүгүн ошо Туулган күнүңүз мен менен болсун. эле эмес, ошол апамдын майрамы экен. Ошо туулуп калыппыз. Апаңызды куттуктайбыз, сизди дагы куттуктайбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун, бактылуу болуңуздар. Ар дайым ушундай эл сыймыктанган инсандардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Сизге ошону каалайбыз. Дагы чыгармачылык эрбөлөр боло берсин. Сизде ушундай чыган инсандар көп болсун Кыргызстанда. Ушул сизден алгачкы сурообуз болуп атат. Сиз түшкө аянга ишенесизби? Албетте. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Аян болбосо баян болбойт депчи. Ансыңарындай аян бул бизде эле эмес, бардык эле улуттарда бул түш чору, аян берүү нерсеси бар. Биздин улуу чыгармаларыбыз да бар. Мисалы ошол Манас тиги Жакып уулду болордо ошол алга дагы аян түшкөн. Анан мына манасчыларга өз негизи бул жакшы түштү, анан аянды айтпайт. Бул да жакшылыкка жогору айтат да. Ишенем. Бирок сиздин жашооңузда болгонбу ушундай маалымат? Көп жолу болот. Көп жолу болот. Себеби аны ошону баамдабай коюшат. Мисалы түшүт эле. Түшү оңолгондун иши оңолот деп эле бир макал бар эмеспи ушундай. Ансыңарындай түш дагы аябай чоң нерсе. Менин апам апам аябай түштү катуу мындай жакшы жоруган адам. Анан ушу түш көргөндө эле эсимде кала турган нерсе болсо апама чалам. Апа кандай дейсиз депчи. Анан анын баягы айткандарын, бирөөлөргө жооп берип атканын айтып туруп, бизде эле түш чоруй турган болуп калдык. Анан бизге туура эмес кат бирөө түшүнчө болот. Бирок сиз түш жоруганды билесиз, Билем. Мисалы үчүн айтып коюшат го, түшүңө ушундай алтын кирсе, же болбосо акча кирсе, бул сарсана, оору, мал кирсе, оору, ушундай нерселер да. кичинекей бала көтөрүп жүрсөң, тумоолоп атасың деп баардыгы бир как-то өзүнүн баягы ошол элдин нарк насилине, каада салтына, ошолор кайсы бир элдин мисалы биздин кыргыздын ошонун жашоо шартына байланыштуу жорулат да. Мисалы орустардыкы башкача болсо керек. Мен алар менен тааныштыгым жок көбүнчө. Но биздики ошондой деп ойлойм да. Айтыңызчы, ошо чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Чыгармачылыкта мына буйруса кече түнү бүттүк бир кинону, баардыгы музыкасына жазып, дубляжын да кылып, интершуну дагы бүтүрүп, монтажын да бүтүрүп, Квартирант деген. Квартирант деген толук метраждуу тасма, социалдык деп койсок да болот. Жанры? Ушу мелодрама эле, просто эми баягы кичине комедия, трагедиясы да. Трагедиясы да бар. Негизгиси позитив. Позитив кино, Квартирант деп аталат. Ушу слоганы да ошондой. Баардыгыбыз бул дүйнөдө квартирантпыз дегендей. Баарыбыз бул дүйнөдө. Бирок мындай ойлонуп көрсө туура эле. Анан ошол жаш үй-бүлөнүн шаардагы ошо квартирадан квартирага көчүп жүргөн бир жакшы абалдары, бирок ачпай эле коеюн, аябай жакшы. 2-ноябрдан баштап чоң экрандарга. Чоң экранда 2-ноябрь күнүнөн баштап коебуз буюрса. Ачылышы качан, каякта болот? Баягы жабык көрсөтүү. Жабык көрсөтүүсү ушул 20-жылдарда болот. 2 кинотеатрда азыр пландап атабыз. Сөз экөөңүздү чакырам. Биз барабыз, сон кинону көрүш керек да. Мына достор жаңылык экен, албетте өткөрбөй бара кетиңиздер. Узактыгы канча болду? 1 саат 20 минут болду. 1 саат 19, ушуна 79 минут стандарт кино. Съемкалар бул жакта эле болду да. Ооба, Бишкекте тартылды, баардыгы шаарда болду. Башкы каармандар ким болду экен? Башкы каарман жаш жаңы окууну бүтүп азыр ушул Учур кинотеатрында иштеп жүргөн Эрмек деген бала бар. Ал Эрмек ошону менен эле ошо теле алып баруучулукту дагы өздөштүрүп жакында көрүп калдым. КТРдин каналынан ошо бир передача алып барып атты. Өзү актерлукту бүттү. Ошол жаш жигит менен анан Рахат Аксултанова деген экөө ошо башкы ролду экөө ойношту, жаш үй бүлөн. Анан дагы көптөгөн адамдар бар. Мына ошол фильмдериңизге сиз мынакы актерлорду гана аласызбы же мындай жөнөкөй адамдар деле катыша алабы? Эми негизи мындай да, мунун монетанын 2 бети бар да. Биринчиден
эң күчтүү бизде эмес башка жерде деле көп күчтүү легендарлуу актерлор эч кандай окууну бүтпөй анан или сүрөтчү или техник шыгы болгон үчүн келип калганда аны мен айтат элем мындай депчи мындай аюуга деле велосипед тептирип атпайбы эми ал адам да шыгы болсо анан жол көрсөтсөң тиги болсоң баардыгыбыз эле төрөлгөн деле бир профиль төрөлбөйбүз да баардыгы эмгектен зависит этет да анан шык анан эмгек айрыкча ушу искусстводо эле ушу дипломду талап кылбайт деп коет го искусство адамдын талантына шыгына жараша кете берет эми азыр көп эле жерде диплом талап кылбай калды го главное жинди болсоң дагы жинди деген справкаң керек дегенде ушу жогорку билими бар деген справка болсо эле болду азыр иштей бересиз экономист болуп туруп башка медик деле болбосоң болот албетте анын баары эмгектин артынан келет эмеспи 99% эмгек 1% талант деп коет баягы билимине деле карабай аны шыгы болсо актер боло алат бирок баары бир окуп үйрөнгөн актер болсо иштеш оңоюраак иштеш оңой болот ал режиссерго жана башка нерсе неме болот анан көп эле мен ушул актерлук колунан келет тиги бул дегени менен ошо камеранын алдына барып анан светтер күйгөндө өзүн жоготуп коюшат бул өзүнчө бир чоң наглосту талап кылган өнөр да эң ушундай наглый адамдар барыш керек деп коесуз жакшы бул тамаша албетте сиз өзүңүз башыңыздан ак калпакты такыр түшүрбөй келесиз да каяктан көрбөдүн ошо калпак кийип жүрөсүз жана калпак күнүн дагы негиздөөчүлөрдүн бири катары сизди жакшы тааныйбыз эмне үчүн ушу калпакты өркүндөтөйүн ушундай кийели деп чакырык жасап жүрөсүз биринчи сурооңон баштайын биринчи суроосу мен кээде мындай калпак кийбей деле жүрөм сен кутта бир жолу эле экенсиң анан мен баягы бир жолу баягы өзү фанатизмди сүйбөйм да бул фанатизмди сүйбөйм баягы бирөө айтмакчы бул баягы ислам дини бул жан дүйнөңдү рухуңду баягы ички дүйнөңдү тарбиялоочу илим болсо анан акыл эсти өркүндөтүүчү бул сырткы баягы мировой илим депчи экөөнү аргындаш кылсаң жарым атеист жарым фанат болуп кетет эмеспи анан мындай бир улутчулдуктагы бир фанат болуп кетет да эми мен калпакты эмне кылдым бул өзүнүн берилген тапшырмасын калпак күнү аткарды ошол калпак күнүн ачуу менен калпак күнүн жасоо менен мен бир улуттук идеология көптөгөн бутактанып турса улуттук салт санаа улуттук баалуулуктарга болгон алгачкы эшикти ачып берип койдум да элгечи как раз ошо эшик таппай турушкан экен да анан башталды азыр карачы эми баардык кийимдерге мына элечекке жана улуттук кийимдерге ошол баягы түрдүү улуттук оймо чийме менен көчөгө чыкканга баардыгына барып туруп анан бийлер ишике ачты тиги мен ошо алгачкы эшигин ачып берип койгом эми бул жерде мындай да биз идеологияны көп нерселерин издей беребиз да идеология өзү алдыбызда эле турат просто биз ушундай калппыз оңой жана жеңил баягы мурдубуздан үстүн көрө албайбыз да мурдубуздун үстүн көрө албаган деген ал мени иштет деген сөз да сөзү дегенде баягы бардык эле адамдар мурда калпак кийип көчөгө чыкканын көп көрбөчүбүз бирок азыр кийип жүрүшөт баягы ооба айрыкча ушу кыз келиндер ушу тойлорго мындай ою кийинип барышчу эмес да анан кийин азыр аны көбүнчө ырчылар ырчы эжекелерибиз карындаштарыбыз ырдачы азыр тойго деле кадимкидей эле апаларыбыз эжекелерибиз карындаштарыбыз кийип баратат бул жакшы нерсе да жакшы нерсе бардык улуу нерселер жөнөкөй деп кичинекей нерселерден болуп атат кээ бирде баягы бирөө айтмакчы идея итте деле бар бирок аны ишке ашырыш керек дегендей идея көп негизи анан кээ бирки идеяларын айтсаң мындай күлүшөт адамдарчы эмнеге депчи негизи азыр идеялардын заманы болуп атпайбы ооба кандай идеяларга адамдар күлүп атышат ошону айтып берсеңиз анан мен сизге бир нерсе айтып берем мен жакында мындай айттым да бизде бир современный музей түзүш керек или өзүм түзсөмбү дедим музей баягы современность депчи ал жерде мына биздин кино искусство азыркы жаш болсо дагы ушул тармактагы аттуу баштуу саясатчы болобу ошолордун бир кайсы бир буюмдарынан турган музей болуш керек дедим да азыр күлүп атасың дедим бирок 20 жылдан кийин таппай каласың бирок ошону менен күйбөй эле мындай айтышкандар бар да туура менде мисалы эстебес агайдын мындай тебетеи бар бирөө менде тиги улкаш агайдын тигиндеи бар мындай мен берем дегенде чыкты ойлонуп отурам ачыңыз баягы улуу ийгиликке жеткен улуу инсандар эмне дейт экенин айталыбы айтайынбы сизге
эч нерсе кыла бергенден көрө күлкү бол дейт экен. Себеби дегенде эми бул күлкү бол дегенде демек адам иштеп атат да. Адамдар күлө берсин. Бардык нерсени адамдар күлүшөт экен да. Анан кийин кайра ошол нерсе өзүнүн убагы өткөндөн кийин эң улуу нерсе болуп айланып чыга келет экен. Баягы кинолордо деле көрүп жүрөбүз го. Адамдар ушундай бут кийимдин астына дөңгөлөк коюп алып барса батыраак барат экен деп күлүшкөн жайлар бар го. Жеки Чандын жана 80 күн ааламда айлануу деген тасмасында. Эмгектен эч качан уялбаш Ойлоп керек. табуу үчүн. Ооба, анан ошол дагы бир ой ушул баягы кино жаатында эле ойлонобуз биз көбүнчө. Анан ушул сериалдарды көбүрөөк тартыш боюнча мен дайым айтып келем. Мен ошо жолуккан чоң мамлекеттик маселе чечүүчү адамдарга деле айтам, азыр экранда деле айтам. Мындай да, бул кино искусствосу адамдарды көз карашын, жашоого болгон баардык нерсесин өзгөртүп отурган нерсе. Биз жаштардычы бул аябай чоң курал да, билинбеген менен. Эми сизге мисалы убактысында ошо Мексиканын баягы Изаура же болбосо Мария деген сериалдары чыккан маалда орустар өздөрүнүн орус характерин, медвежий немелерин унутуп туруп ошондой боло башташкан да. Анан эми алар мамлекет акча бөлдү. Азыр орустардын сериалын 365 күнүчө иш кылбай эле көрүп албайсың да. Башка көрсөң, ошончолук өзүнүн характерин, менталитетин, баардык нерсесин саясатынан бери киргизип атат. Казактар дагы 70тен ашык сериал тартып коюшту. Өзбектер бир 50дөй сериал тартып коюшту. Кыргыздар апамын махабаты боюнча бүткөн. Токтоп турабыз да. Анан биз не болдук? Алар өздөрүнүкүн защита кыла баштады. Биз андан кийин Корей сериалдарына орудук. Кыздарыбыз ошол жака тийип кетти, бирок кыздарыбыз билген жок. Кореянын мамлекеттик саясатынчы, алар ошентип назик кинолорду чыгарып бергенден кичине башкачараак боло баштады эле жаштарычы. Алар жесткий азыр боевиктерди чыгара баштады да, акча беришипчи, чтоб характерин өзгөрткен жаштардын депчи. Андай болбойт депчи. Ошондой нерсе. Анан Алардын баары баягы күжүмпө болуп, күжүмпө болуп, анан кичине назигирээк болуп кетишти да жигиттерчи. Анан биз ал бүткөндөн азыр биз түрк сериалына суарылып биз атабыз. дагы которуп атабыз, үндөштүрүп анан эфирге Ооба, берип эми атабыз. бул берип атат, анан булдун дагы бир бул кино, бул сериал деген столдун астынан берилүүчү бир взятка сыяктуу да, бул үстүнөн берилгенден көрөчү. Бул аябай тез таасир берет да, азыр карап турсаңыз. Ошол сиздер которуп берген сериал бүткөндөн кийинчи, сиздердикин күтпөй, которулбаганын алып келип туруп көрүп түшүнүп калып атышат да, баягы тилдичи. Бул деген маданият сиңирүүдөн деген. А биз ошол бир туруп корейлешип, бир туруп түрктөшүп, бир туруп тиги мексикалашып, тигиндей боло бербей, биз өзүбүздүн улуттук идеологиябызды, улуттук тилибизди, улуттук маданиятыбызды жаштарга, переходный возрасттарга сиңириш үчүн түрдүү, комедийный, социальный, сүйүү, башка тууралуу аябай сериалдар тартышыбыз керек. Биз ошо сериалдарды тартып, ошол эң негизги орун, эң негизги максатым ошол, ошону тартсак, силердей телевидениеге берсек, анан ушундай болсо деп ошол менен көптөгөн буйруган күнү башталат го эми. Бирок тез арада баштасаңыз биз аябай кош колдоп колдойбуз. Бул нерсе деген бүгүнкү күндө аба менен суудай эле керек биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Себеби дегенде кайсыл жактын сериалы болбосун, биз ушундай кыргыз тилинде эне тилибизге которуп туруп берсек, элдер жакшы көрүшөт экен да. Ошол нерсени көрүшөт экен. Бул нерсени практика көрсөтүп атат да. Бүгүнкү күндө бирок бул ишенип атабыз. баягы өзүнүн акчабызга кылган үчүн бизди актап айтат да бул нерсечи. Мисалы ошон үчүн. Ал эми Айбек Дайырбектин жакшы инибиз бар. Эки казактын чоң сериалынын башкы режиссер болуп тартып келди. Ал айтат, ишенесизби дейт, бир сериясына дейт минимум 20 000, 25 000 доллар бөлүшөт экен дейт. Ким бөлүшөт экен? Сен телевидение дейт. Телевидение деле бир мамлекеттен жардам болбосо керек десем, албетте ал жагын билбейм. Мамлекеттик программа бар да. Ошондой. Бул жагы акча маселеси эми бүгүнкү күндө бардык эле ушундай адамдарда бар да, көйгөй учурдун оор курч ушундай маселелеринин бири. Көрсө, баягы тартып отушпайбы? Бир сериясына 25 000 доллар коротуп тартып. Биз антпек элге тартууласачы, ошол сериал убагында реклама беришсе, телевидениенин бир сырын айтып коелу. Адан 2 эсе ашып түшөт экен да. Биз ошол маданиятка келелекпиз, эми буйруса келип калабыз деген ойдобуз. Эң башкысы арзан эле тартсак болот антип. 20 000, 25 000 эмес бир сериясыначы. 5 000 доллар менен укмуш менен профессиональный кылып тартып койсом болот. Себеби бизде кыргыздар мындай бекер иштеген жакшы көрөбүз.
Эми ошол жакшы максаттарыңыз бар экен агай. Ишке ашсын, келип сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жакшы максаттарыңыз бар экен, ишке ашсын. Жана бүгүнкү туулган күнүңүз менен дайыр жол чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кең келечек каалайбыз, кетпес дөөлөт кемебиз, ырыскы кадам сайын ийгиликтер коштосун сизди. Ушундай кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз, сизде агайларыбыз көп болсун. Рахмат, силерге да чоң рахмат. Ушу менен пайдаланып мына келе жаткан шайлоо келатат. Ошо элибизде ушул шайлоо күнү аябай жан дүйнөңөр менен активдүү катышып, жакшы Кыргызстандын келечегин чечүү үчүн, эртеңки келечек үчүн жакшы ойлонуп, добуш бериңиздер, тынчтык болсун деп ушундай элибизде ар дайым тынчтык, Өздөргө жаккан кандидатка добуш бериңиздер дейсиз, Дагы бир партиянын атын айтып ийе деп чочуп отурмун. Жок, мен деле 10 класс билим бар. Тамаша. Рахмат. Өздүк майрамыңызды жакшы өткөрүңүз, ага келип бергениңизге чоң рахмат. Берегиңизди көрүп туруңуз, келип туруңуз.